Күн сууктаган сайын бул мекеменин ичинде бут коерго жер табыш кыйын. Үй жайы жок көчөдө түнөгөн сел-саяктын көпчүлүгү мындагы жылуу бөлмөлөр жана бекер тамак ашына кызыгып келишсе, айрымдары бул жактын тартибине көнүп баш калкалап калышат. Социалдык мекемеде жашагандардын көпчүлүгүнүн тагдырлары окшош. Алардын басымдуу бөлүгү ичкиликтин азабынан үй жайынан ажырап татаал тагдырга туш болгондор. Атын атоодон баш тарткан бул адам муниципалдык жайга келгенине 3-4 ай болуп калыптыр. Убагында башкалар сыяктуу эле үй бүлөсү бар бир кыздын энеси экен. Ичкиликтин азабынан ушул тагдырга туш келдим деп көзүнө жаш алды. Негизи үй жайым жок. Мен карайм. Кечирип коелучу балдар. Кыйналып жүрмөсүн. Үйүмдө чыкпаган үчүн. Колумдан жакшы жери ушуга жардам берим келет. Адамга жардам берим келет. Кечиргилечи мени. Муну карайм. Муну карайм, тигини карайм, муну карайм. Үйүм жок болуп атат. Ал эми Виктор Круглов башкалардан өзгөчөлөнүп ичкилик иче бербейт экен. Кесиби боюнча темир уста. 60 жаштан өтүп калган Виктор Круглов өмүрүнүн 10дон ашык жылын түрмөдө өткөрүп, бул жайда жашап жатканына 1 жыл убакыт болуптур. Ну так-то, да, так-то, диплом. Башында бардыгы жакшы болчу. Дипломум, иштеген ишим, үй жайым бар эле. Анан кокусунан кылмыш кылып түрмөгө отуруп калдым. Түрмөдөн чыккандан кийин бараар жерим жок. Бул жакта башпаанек кылып келем. Өзүм Россиядан болом. Азыр аялым менен балам Германияда жашашат. Туугандарым болсо Россияда. Акыркы 2 күн ичинде эле бул жайга баш калкалоону каалаган сел-саяктардын саны бир топ өскөн. Көпчүлүгү бул жайды өздөрү издеп таап келишсе, айрымдары эс үчүн билбей мас болуп көчөдө уктап жатканда алынып келинген. Күндө түн ортосунда 80-85тен кем болбойт. А күндүз түндө жатып кетишет, милиция, скорый алып келет көбүнчө эле. Өздөрү да суукта келип калышат. Аларды эч эметпейбиз, алабыз баарын. Түнкү эшикте калбайт бизге келгендер. Бирок өзүбүз эшиктен чогултпайбыз. Жана үшүп калгандар эми азыр үй жайы жок, жана көчөдө калгандар азыр көп болуп атпайбы? Борбор негизи 60-70 адамга эле ылайыкташтырылган. Бирок улам күн сууктаган сайын бул жакта адамдар батпай отуруп, мынтип коридорго чейин жатып калган учурлар болот. Ал эми алдыда дагы күн сууктаганда адамдардын саны 100дөн ашып, бул жакта батпай калганда учурлар болот экен. Ал эми жайкы убактарда 40ка жетпеген эле адам бул жакта калат. Сел-саяктардын ден соолугу начарлап баштаганда ооруканаларга жеткирилет. Көпчүлүгү ичип алып көчөдө уктап калганда колу бутун суукка алдырып тез жардам менен ооруканага жеткирилгендер. Арасында өмүрү менен кош айтышкандар дагы болгон. Учурда улуттук хирургия борборунда үй жайы жок 3 сел-саяк дарыланып жатыптыр. Экөөнүн абалы канааттандырарлык болсо, бирөөсү жандандыруу бөлүмүндө экен. Его скорая помощь засуд. Бул кишини кече алып келишти. Баш калкалоочу жайда жашачу экен. Абалы улам начарлай бергендиктен бизге алып келишиптир. Учурда абалы начар. Бардык ички органдарына суук тийип, колдорунун манжаларын үшүк алып кетиптир. Дарылаганга аракет кылып жатабыз. Эгер болбой калса, үшүк алган жерлерин кесүүгө туура келет. Улуттук хирургия борборунда былтыркы жылы мындай үй жайы жоктордун саны 32ге жеткен. Ал эми бул жылы ондою тез жардам аркылуу алынып келинген. Арасында айга баштаганда качып кеткендер дагы бар. Ал эми акыркы 2 сутка ичинде эле суукка тоңуп 12 адам өмүрү менен кош айтышты. Алардын көпчүлүгү ичип алып көчөдө уктап калгандар. Дастан Жолдошев, Турган Язов, НТС.